Жеңиш Барышбеевич, менде бир суроо катары. Мына жумушчу топтун адистери ушул кодекстерди, мыйзамдарды эң жакшы билген биздин коллегалар деп бардыгыбыз белгилейбиз, туурабы? Ошондуктан бирөөсүн зам генеральный прокурор, бирөөнү зам министр МВД, ГКМБ, Финполиция кылып койбойсуңарбы? Ошо именно ошол багытта жумуш алып барганга. Кандай дейсиз? Бул жумуштун кызыкчылыгы үчүн. Эгерде алар макул болсо да, Эми сүйлөшүп көрөлүк. сүйлөшүп көргүлө. Укук коргоо органдарынын жетекчилеринен суроо. Бүгүнкү күндө окуу процесси канчалык деңгээлде уюштурулган и кантип алып барып атасыңар? Мен жооп берип коеюн. Урматтуу Тынчтык Урайымович, соттук реформанын алкагында кабыл алынган кодекстердин жана мыйзамдардын толук кандуу иштөөсү боюнча бир топ иш аракеттер аткарылды. Белгилей кетсек, башка прокуратуранын кызматкерлери жаңы кабыл алынган кодекстер боюнча 2018 жылдын май айынан ноябрь айына чейин прокуратура органдарынын кызматкерлери үчүн жерлерде тренинг семинарлары уюштурулуп, кызматкерлер 100% толугу менен жаңы кодекстер боюнча окутулуп, анын жыйынтыгында алган билимдерин текшерүү боюнча экзамендер кабыл алынды. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер пайдаланыш үчүн 14.267 дана кодекстер даярдалып чыгарылып, жер-жерлерге таркатылып берген. Бул боюнча биз бардык маалымат каражаттарында, ошондой эле жер-жерлерге барганда окутуп атканда мен орун басарларым менен катышкан бардык окууларды маалымат каражатына чыгарганбыз учурунда. Мен бул суроону берип, сиздерден ар бириңиздерден жоопту алайын дегенин себеби канчалык деңгээлде сиздер жетектеген мекемелердин даяр экендигин мына стенограммага жазылсын дедим. Мына Генеральный прокуратурада видео окутуу процесси мындай уюштурулганда, ошону башка укук коргоо органдары да карап көрсөңүздөр, себеби оперативно на местах баягындай түшүнбөй калган учурда түздөн-түз адистерге, окутулган адистерге видео связь менен чыгып, оперативно чечип атышат маселелерди. Анан кийин мен сиздерден бир суранарым, ушу элди кыйнап албайлык деп ар дайым мен айтып келатам да. Азыр бүгүнкү күндө мына правоприменитель деп атпайбызбы? Ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери ушул кодекстерди, мыйзамдарды кантип мындай иш жүзүнө ашырса, ошого түздөн-түз биздин элге таасирин тийгизет да. Ошого сиздерден сураныч. Анан кийин бардыгыңыздарды патриоттук сезимиңиздерди бир ойготкум келет. Бул реформанын артынан көбү карап турат. Кыргызстан ушул реформаны жумушка кантип, практикада кантип жумушка ашырат. Ошондуктан бардыгыңыздарды мен чакырып кетет элем.